Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар. Регион телеканалынын таңкы регион бүгүн биргеликте бардыгыбыз ушул Орозонун ыйык күнүндө мамлекеттик ишканаларды жана ошондой эле өнөр адамдарын, жөнөкөй адамдардын үйлөрүн кыдырып, кесиптештер менен биргеликте өзгөчө жарамазан айтып баштадык. Албетте жарамазанды тээ илгертеден бери эле 4-5 киши чогулуп, үймө үй айыл кыдырып айткан. Анан дагы үй ээсинин мал жанын, ата тегин мактап, жактап айткан. Андан сырткары ал кишиге жакшылык тилеп, бакыт тилеген. Бүгүн биз дагы мына ушундай жакшылык тилеп, жарамазан айтууну эп көрдүк. Ооба, алгачкылардан болуп, ошол биздин Регион ТВ телеканалынын офисине жакын 1-май райондук администрациясына келдик. Эми кандай тосуп алат, кандай маанайда, кандай иштеп жатышат, азыр баарыбыз биргеликте көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Жүргүлө кесиптештер. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо азыр 1-май районунун акими Улан Сарылбек уулуна келдик. Кандай тосуп алат? Учурда жумуш үстүндө экен, кандай болуп атат? Азыр биз айтпастан сюрприз кылып келдик. Кандай кабыл алып, чогуу биргеликте көрөбүз. Айгыр менен айгыз келди, айгыр башын ай тарталбай, ушул үйгө айгыз келди, ушул үйгө айгыз келди. Жарамазан айтсак деп, айтсак деп, ушул үйгө келдик, ушул үйгө туш келдик, ушул үйгө туш келдик. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз халкымдан. Береке, ушул үйгө береке, атаңдан бере кой, атаны бере кой, айланайын байеке. Бара келди. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Бедеп койчу, берип койчу. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Мына алгачкы бизден жетекчибиз аябай бизди көңүлүбүздү кубантты, кымбаттуу замандаштар. Биринчиден ушул жакта иштеп жаткан сиздердин жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун дейли. Анан орозого карабай иштеп жатырсыздар, сиздер менен бир кыскача маектешип алалы, Ооба, сизден маек алып, алдыдагы иш пландарыңыз, акимчиликте кандай иштер жүрүп жатат? Биз мына ушул суроолорго жооп алууга кызыктарбыз. ооба, кыскача бир маектешип алалы, андан кийин батабызды берели. Эми азыркы учурда биздики бардык пландардын баарын акырындап ишке ашырып баштадык. Акча каражаттарын баарын бүт санап чыгып, бюджетке өзүнүн тиешелүү сунуштарды бергенбиз. Иштер бүтүп калды. Календардык план негизинде иш кылынат. Буюрса ошол декабрь айында ал завод толук кандуу бүтөт. Андан тышкары биздики дагы инвест проект менен ошол машина чогулчу заводда курулуп келатат. Ошол биздики Васильевский трактта 1-май району Борбордо жайгашкандан, Борбордо дагы ушул кичи аренасында курулуп келатат. Муну дагы ыкчам түрдө бүтүрөбүз деп келатабыз. Мынакей Манас, Айкөл Манастындагы ошол монументин реконструкциялоо иштери болуп жатат. Ал да буюрса жакында бүтөт. Бул чоң иштер. Анан күнүмдүк иштер күнгө жүрүп жатат. Бирок жакын арада мынакей буюрса бюджет кабыл алынгандан кийин жолдор башталат. Жана суу түкчөлөрүн каяка куруш керек, элдин көйгөйүн чечүү боюнча мындай кызуу иштер башталат. Эң негизгиси биздики ошол мынакей 1-май району борбор болгону менен, бирок биздики өзүбүздүн чек арабыздагы аэропорт Манаска чейин, ошо АТН алкагында да өскөт кемесинин пригород менен маекке кошулган. Ушул биздеген негизи ушул ылдый жакта болгондон кийин биздики эң негизгиси канализация маселеси орчундо турат, газификация маселеси. Мынакей буюрса ак босогону бул жылы ушул жаңы конушубузду бул жылы буюрса газдаштырабыз деп пландаштырып жатабыз. Андан тышкары дренаж маселеси өтө орчундуу, анткени бизде мынакей чоң чүй каналы, кичи чүй каналы дагы бар. Ошо экөөнүнөн салкын суулары көп көтөрүлгөндөн ошол биздики дренаж маселеси өтө орчундуу болуп турат. Суу маселеси бар, жол маселеси бар. Эми жол маселеси дегенде ошол жаңы кошулган бизде аймактарда ушул дренаж, канализациядагы маселелер көп экен. Ошондуктан биз ошол жаңы кошулган аймактарга бул жылы өзгөчө көңүл буруп
жолдорун жасап, ошол жол чырактары да бар экен, көп маселеси жол чырактарын да жасап, өзүнүн пландарын бар белгиленгенбиз. Буюрса, жанагы айтып кеткендей, бюджет кабыл алгандан кийин ал иштердин баарын кызуу баштап, ушул жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп өзүбүзгө план коюп жатабыз. Урматтуу биздин көрөрмандар, адаттагыдай биз болсо дагы кийинки кезектеги каарманыбыздын үйүнө жарамазан айтып келип калдык командабыз менен. Ким деп турсаңыздар кесиптеш? Албетте бүгүн биз нечендеген адамдар мына ушул дарбазага ыйлап келип, сүйүнүп, кубанып кеткен, кубанычтын көз жашы менен кеткен адамдарга жардам берип жаткан, тагыраак айтканда, элдик дарыгер Замир мырзанын үйүнүн астында турабыз. Урматтуу көрүүчү, бизден алыстабай туруңуз. Кесиптештер, жүргүлө. Кеттик, жүргүлө, баштайлы. Barıkır oruzu kabul olsun. Oruzu olsun, kahramanlarımız. Жақсы ой мақсаттарымыз қабыл болсын, Құдайым қабыл қылсын. Батарлау ғана, жарамазан Аземин. Омин. Барып қыдырғарып ушул үйдө жан гана жакшылык тойлор гана болсун. Чыттагандар Алатонун акчасы болсун да, карманыңыздар Американын акчасы болсун. Жаш жалшылдан көптөсүн, жангын очугуңуз жалоолонуп, эч качан очоңуздан өчпөсүн. Бар болуңуз. Омин. Ана сиздер бирек маек кылып коелу. Biz sizge жөн жерден келген жокпуз. Анткени сиз нечендеген адамдарды оорусунан айыктырууга салымыңызды кошуп, кээ бир учурда ооруган учурда кайсыл жака барсам экен, кимге барып дарылансам экен деп бир жарыкты издеп жүргөн учурда сиз ошондой ооруп жаткан адамдарга жарык нурду көрсөтүп, башкача айтканда, өзүңүздүн салымыңызды кошуп, оорулуу адамдарды, бейтаптарды айыктырууга жардам берип келе жатасыз. Ошондуктан сиздин мына ушул ишиңизди баалап, Мыкты элдик дарыгер катары атайын сизди тандап алдык. Сизден ушул атайын ишканаңызга келдик дагы, анан ошол жактан кыскача маек алып алдык. Орозоңуз кабыл болсун. Анан азыркы учурда ошол сиздин иш бөлмөңүзгө келгенибизге биз жаратканга дагы терең ыраазычылык, шүгүрлөрдү айтабыз. Анан ушул дарылардан тышкары дагы орозонун пайдалары ден соолукка көп эмеспи? Анан ошол жөнүндө дагы жалпы журтка айтып кетсеңиз. Биз кечке эле ооруган адамдар менен боло бергендикеби, баягы маанай чөгүп кечкисин энергия жок, чарчап турган кезде аябай мындай кубанычтуу, кубаныч көтөрдүңүздөр. Чоң рахмат мындай маанайыңыздарга баалап келип жатканыңыздарга өтө терең ыраазымын. Анан орозо боюнча айтсак, бул орозону Аллах Таала бизге, адамзатка берген нерсе экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам мынакей көрсөтүп, шуну кармап, элдин баардыгына жеткизип, мынакей ошол кезден баштап баягы эзелги биздин салт сыяктуу кармап келаткан орозо бул баягы сүннөт амалдардын бири. Кармай турган адамдар кармайт, кармабай турган адамдар кармабайт. Эми бул нерсени тереңин айта турган болсок, бул орозодо адамдын 30 күн ичинде жаман нерседен, жана ошондой эле дээрлик тамак аштан эмес,
көстөн, колдон, башка нерседен дагы баягы сөздөн, баягы напсиден сындыруучу нерсе бул нерсе. Анан бул нерсе менен биз 30 күндүн ичинде өзүбүздү мыкты деңгээлде тарбияласак болот. Тамак аштан баштап баягы ден соолугубузга кам көргөнгө дагы чоң мүмкүнчүлүк. Бул 30 күндүк орозону бардык баягы мүмкүнчүлүгү бар ден соолугу чыдаган адамдар кармасын деп сунуштайт элем. Бул нерсе аябай ден соолукка салым өтө чоң. Анан акыркы учурда сизге кайсыл оору менен көп кайрылып жатат бейтаптар? Акыркы учурда эми мен айтам, боор оорусу менен көп кайрылышат. Боор оорусу сырос печень деп коет, жировой гепатоз деп коет, А, Б, С деген вирустар менен кайрылат. Эми бунун бардыгын ушуну айта кетейин, токчулуктун оорусу. Боор оору бул азыр айтам токчулуктун оорусу. Көп тоёп алган. Ылгабай жегендиктен. Эмнеге ушунча боор оору көп дейт да? Ошол көп жегендиктен. Ушул орозонун дагы бир тартиби, ушундай оорулар болбосо экен деген таргипте берсе керек деп айтабыз. Анан ушул боор оорулары көп бизде аябай. Анан акыркы деңгээлде мынакей аябай бир үрөөн учурган нерселер болуп атат. Даже баягы өкмөттүк машиналар менен алып келип, скориялар менен алып келип, мындайча айтканда алып келип таштап коюп аткан адамдар болуп атат. Онкология оорусу менен ушундай келип атат. Ушул нерселер менен дагы колдон келишинче менет менен окуган илимибиз менен билимибизден жакында дагы окууну бүттүк. Эми дагы магистратура высшийга дальше окууга буйрузат Медициналык билим алдыңыз. Медициналык билим алганбыз. Анан эми буну дагы высшийга тапшырып, эми баягы доктор наук академик болгонго аракет кылып жатабыз. Эми элдик медицина деп эле баягы кыргызча эле отура бербестен бул өнөрдү дагы биз мыйзам түрүндө элге жайылсак деген максат болуп атат. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип биз сапарыбыздын алкагында бир нече адамдардын үйүнө жакшылыктын жарчысы болуп, Жарамазанды улап жүрөбүз. Азыр болсо шаарыбыздын этегинде жайгашкан апабыздын үйүнө конокко келип калдык. Тагыраак айтканда, кыргыздын каада салты, үрп адаты, кыргыздын тээ байтадан бери келаткан кол өнөрчүлүгү деги эле койчу, кыргыздын жашоосу, тарыхы, маданий жашоосу туурасында жаштарга жеткирип берүүнүн аракетинде жүргөн Жаңылкан апанын үйүнө келдик. Анда бизди күтүп атат болуш керек. Эшигин тыкылдаталы дагы жагымдуу ырыбыз менен кирип баралы. Жүрүңүздөр. Алейкум Жарамазан, 12 айда бир келген орозочан. Орозоңуз кабыл болсун байекежан. Адыр ай толордон, айгыр мени бай биз келдик. Айгыр башын ай тарталбай, ушул үйгө ай туш келдик. Ушул үйгө ай туш келдик. Жарамазан айтсак деп, жабырашып айтсак деп, ушул үйгө келдик, ушул үйгө туш келдик, ушул үйгө туш келдик. Жарамазан бизге айтылган,
береке береке ақтаңына бере қой ақсатаңды бере қой айланайын 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 береке Öpali. Ramazan ayı ekin, sal ekin. Ramazan amın kız sal ekin, sal ekin. Sal ekin, sal ekin. Yiğitler kırgızındım var ekin. Ramazan bize aytılgan, aylanayın kırgız halkımdan. Asayladık bereke, bereke, uşul uyga bereke, bereke. Aqtağından beri koy, aylıqlandı beri koy. Aylanayın, aylanayın, aylanayın eneke. Aylanayın, aylanayın eneke. Bu регион телеканалының таңқы жамааты сіздердің үйіңіздерге ушундай жакшылыктын жарамазанын айтып келип калдык. Кудайым кут кылсын, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Şu karmaatkan orazos kut bolsun, ömrüyüz uzun bolsun. Her günümüz yübüleysiniz, orada baktma olalım. Her günümüz nevreler üstmenen, çöğrüler üstmenen, tegiz amanacın, tokçulukta, densolukta olup amanacın zıl sürücüler. Amin. Şu baytik aylığına gelip şuntip Caramazan айтып атканыңаргачы анткени бул Жарамазан деген бул каяктан чыккан эмне үчүн айтылат дегенде суроо болушу мүмкүн да. Анткени баягы айтат го айлардын айы болгон султан ай деп коет. Ушу Рамазан айы касиеттүү ай, ыйык орозо айында бул деген те байыртадан эле биздин ата бабалар ушу жаш сизге окшогон жигиттер Жарамазан айткан. Эмне үчүн Жарамазан айтканда үйгө ошо айтып келгендер менен кошо ырыскы кут кирет деген. Жарамазан айтканда ошо Жарамазан айтып аткан балдардын ошол үйгө тилеген берекеси, ырыскысы, куту, койчу деги ар бир силердин айтып аткан Жарамазаныңардагы ыйык касиеттүү сөздөрдү жараткан Алла Таала кабыл кылган. Анткени ушул Рамазан айы негизинен айтат го ыйык касиеттүү ай деп. Ар бир тиленген тилек, ар бир айтылган батанын баары ушул айда өзгөчө кабыл болот экен. Ошол үчүн мен ушу эне катары мына атабыз бата жайда аталар бата, энелер аруу тилек айтат эмеспи? Мен дагы аруу тилегимди эли журтума деп айтып коеюн. Ар бир пенденин айтылып аткан аруу тилегин баарын тең угуп турат жана көрүп турат. Ошон үчүн ушу Рамазан ай жалпы эли журтубузга кут болсун. Ушу кыргыз эли аман болойлук, элибизде бачылык болуп, эл ичинде бизде элибиз аман болуп, эл ичинде биз баарыбыз аман бололук. Кагылайын жараткан Кудайым ар бир ырыскыңды, ар бир кут, ар бир ооматтуу өлөтүңдү жалпы кыргыз эли менен кыргызстандыктарга кабыл болсун деген тилек ниети, энелик тилегимди Алла Таала кабыл кылган болсун. Амин. Koyulup güldür aklı, ırar aklı, aşığımın temini çaplar aklı. Senin üzgün elesin bacırayıp, bacırayıp, çapkanatla jettirmey varacaktı. Jettirmey varacaktı. Senin gülükün canırsa kulağıma, kulağıma, okşa tebe talatonun kulağına.
Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо мына ушундай жакшы маанай менен жарыманыбызды айтып, эми Жаңылкан апанын мына ушундай атайын бир кыргыз бөлмөсү бар экен. Ал жакта кыргыз жыттанып жалаң кыргыздын буюм тайымдары, маданияты, жашоосу, тарыхиси бар. Кыргыздын кыргыз экенин айткың келсе, анын жашап жаткан үйүнөн көрдүк. Биз үйүнө келгенде эле аурасы кыргыз жыттанып турду. Анан Жаңылкан апабыз өзү кыргыздын салттуулугун даңазалап, мына өзүнүн дагы үйүндө балдары менен неберелери менен өзгөчө бир бөлмөсү бар экен. Ошол жак менен таанышып чыгалы. Жүрүңүздөр анда. Жүрүңүздөр. Келгениңиздерге чоң рахмат биринчиден. Ошол айыбыз кабыл болсун баарыбызга. Келинчегим экөөбүз кичинекейибизден 1-класстан чоң окуганбыз. Классташ турбайсыздар. Классташ болдук. Мен армияда жүрдүм, армиядан келдим. Анан армияга кетип калганда турмушка чыгып кетпей тур деп кеттиңизби? Жок, аш жерден өзүмө жеңе болуп калышмадым. Армиядан келгенден эле койдум. Үйлөнүп калдык. 4 кыз 2 балам бар. 13 небере. Неберелерим мынакей. Баары отурат. 13 небере деген. Кемпиримди отуруй дедим, мына балдарды кыстады кара сени. Тарбия берди. Мен косырттам, түн кетем, автобустун жумушун өзүңөр билесиңер. Азыр деле айдамыз келеби негизи? Азыр эле пенсияга чыктык, азыр ишенесиң, өзүм машинамды айдагым келбейт. Эми биринчи алды менен арабаңыздар, касиеттүү куттуу кыргыз элим. Ала кести басып, жүйүнүн болсо монтип келип туруп, анан тээп, анан келип туруп. Кыскасы ошо апамдар эмне кылса, биз ошондой кыла берчик да. Жаштарга айтып аткан нерселерибизди мага апам ошо кезде айтчу. Ошо кездеги кыздар, бизге ошоңуздар баягы куйма кулак экенбиз да. Анан жолукту кечине жатканда алба жука жол салынып ал. Анан ал дагы болбойт. Кыскасы ушу бирдекелерди болот, болбойт, бул туура эмес деп айтып бергени. Анан эркекти жанагы сыйлоо боюнча эркекти мен апам кожо бир деп койчу. Отурган кыз ордундабат, таш түшкөн. Кыскасы ушул нерселерди айтып бергенин мен азыр мынакей 70-ке кирейин деп калдым. Ушу жаштарга айтсамчы, сиз эмне окудуңуз беле, мугалим болоңуз белеңиз, же дейт. Доосундай болгон. Калпагыңыз кут болсун. Башыңызда калпак түшпөсүн. Калпагың түшпөсүн жарым десе каалайындар. Калпак деген эң жакшы баш кийим, белек да бул деген. Жарым аны өзүңөр да жакшынакай. Сонун калпак экен апа. Келсене. Эми дайым аздектеп жүрөбүз биз. Үйүбүздү бийик жерине коюп ушу апабыздан алдык эле деп. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн биз Жарамазандын 2-чи күнүн улантып жатабыз. Ий кесиптешим кече мен жүйдөп какап акча ок менен кыйналдым эле. Бүгүн мына ушундай өзгөчө апалардын кече Жарамазанда берген белегин табелик тутуп мына ушинтип башыма салып алдым. Бүгүн кайсыл жакка келдик? Урматтуу көрөрмандар, азыр болсо дагы биз Жарамазан айтууну улантып жаткан учурубуз. Өзүңүздөр көргөндөй, шаар жеринде бир кыргыздын сонун тамактарын жасагандагы бир этно чайканабыз бар. Азыр айтпастан биз ушул жакка сюрприз кылып, апамдын каттамасы деген өзгөчө жерге келип калдык. Бул жактагы биздин адамдарыбыз, жалпы жетекчилиги иштеген биздин кызматкерлерибиз кандай тосуп алат, анда чогуу көрөлү кесиптеш, Албетте бул жерге дагы биз жөн келген жокпуз. Анткени кыргыз жыттанган, кыргыз даамдары тартууланган жер мына ушул жер. Анан дагы самоордун ысык чайы, баалык чагыбызга дагы барабыз, Ооба. Өзгөчө самоордун ысык чайы, ошондой эле ысык каттамасы кандай жасалат, балким көрөрбүз деген сыяктуу. Анда кесиптеш көп күттүрбөстөн биздин жалпы алып баруучулар жамаатын чакырып алалы. Кесиптештер, жүрүңүздөр анда. Жигиттер, келиңиздер. Орозоңуз кабыл болсун.
болсын байеке адыр адыр ай болордон айгыр мегип ай биз келдик айгыр башын ай тарта албай ушул үйгө ай туш келдик ушул үйгө ай туш келдик жарамасан 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 айтсак деп жабырашып 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 айтсак деп жабырып биз келдик ушул үйгө туш келдик учуп биз келдик ушул үйгө туш келдик жарамасан бизге айтылган айланайын кыргыз халкына атайладым ушул үйгө береке акбатаңдан бере кой акбатаңга келе кой айланайын 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 жарамасан 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 жау текен жарамасан жарамасан аны кыргыз сау текен салты билген жигиттер кыргызымдын бар текен салты билген жигиттер кыргызымдын бар текен жарамасан бизге айтылган айланайын кыргыз халкына атайладым береке ушул үйгө береке акнаныңдан бере кой акбатаңга келе кой айланайын 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 Оразаңыздар кабыл болсун. Ромин. Акбаров Кыдыргаров ушул үйдө жабын гана жакшылык тойлор гана болсун. Ушул апабыздын жыттаган ала тоолунун арчасы болсун да, кармаган Американын акчасы болсун. Алтындардын алдында жүзүңүз жарык бар болуңуз. Жамандыкты жакшылык тебелесин, жакшылыкты жамандык жебелесин. Быйыл күздө түшкөн жамгырдай ушул жерде ар бирибиздин түндүгүбүздөн ошол жамгыр ырыскы болуп себелесин. Эмне жакшы ой тилектерибиз болсо баарын кабыл кылган болсун, орозобуз кабыл болсун. Амин. илгертен ата-бабаларыбыздан калган салт, каада салт десем болот. Жарамазан ушу ороз айында гана айтылчу бул деле салт кайдан калыптыр.
Сиздердин убакта кандай айтылчу балалык чагыңыздарда эсиңизде барбы? Ошо биздики деле ушул сыяктуу эле орозо жарамазан деп эле айтылчу. Аталар чогуу бир жерге барып, чогуу озатышып, үй союшуп, кой союшуп, чогуу биргеликте чогуу жешип эле шаттар-шатман жүрө берчү да. Оз ачарда чогулушуп, кой союп, майрамдап, жакшылык тилеп отурчу экен. Жакшылык тилеп, каалоо тилек тилеп, жакшы нерсени тилеп, ошо ороз айында айтылса, каалоо тилектердин баары кабыл болот деп айтып коюшат. Эми Кудай таалам кабыл кылсын. Бул мен негизи бала кезимен эн атама ушундай саморун чайын, анан сүттөп чайды аябай жакшы берчү элем да. Эн атам эмес, мен кошуналарым, тең туштары бүт ошо мен сүттөгөн чайыма эле келип суктанышчу эле да. Сүттөгөн чайды жакшы уясың. Апам өзүм эле апам айтып калчу да, өз келинкине барсам башкача, сени үйүңө келсем сүттөгөн чайды бир башкача бересиң деп элечи. Анан ошо сүттөгөн чайга эле ошо Бишкекте ошо үйгө эле сүттөгөн чайдын ичине илгертен бери ата-бабаларыбыздан эн аталарыбыз жазалып жүргөн каттаманы кошуп койдук. Каттаманы ар бир адам, ар бир аял зат билет. Ошону кошуп койдук. Сүттөгөн чайга эле 2 жылдан ашып калды. Биз 13 январда ачканбыз, 2 жыл мурун, 23-жылы. Ошондон бери апам каттамасын жакшы көрчүлөр, сүт чайды жакшы көрчүлөр, саморун чайын жакшы баалаган, барктаган адамдар эле эмес, жаштар дагы ошого көнүп, ошо каада салтка үйрөнүп, бизге кандай десем, күнү кур эмес, кут кылсын. Элдердин агымы Кудайга шүгүр. Азыр сиз ырдаңыз, эми шылдак нормально чабыңыз. Телекөрүүчүлөр дагы күтүп калды болуш керек. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо бүгүн кванттык психолог өзгөчө айымдардын жашоосун оңдоого өзүнө салым коюп келатат. Айымдарга өзгөчө жардам берген кванттык психолог Гүлзат Батырбекова. Азыр жумуш ордунда бизде кандай болсо болот командабыз менен, анда чогуу биргеликте. Азыркы учурдагы көп көйгөйлөрдүн бири бул мамиленин начардыгы жана карыз.
карыз кредит деген темада көп болот. Анан азыркы өспүрүмдөр, мындайча айтканда жаңыдан переходный возраст деген учур болот атко, ошондогу кыздардын кайрылганы ата-энеси менен мамилеси келише албагандык. Ушул суроолорду көбүрөөк берип атышат да акыркы убактарда. Чындыгында азыр бирөөнүн кичине колуна тип кетсең деле мушташканга даяр болуп турган учурда мунун себебин мен эме деп айтат элем. Биздин жан дүйнөбүз ачка. Мен айтмакмын, эң биринчи адам өзүн табыш керек. Өзүңдү таап десе көпчүлүгү түшүнбөйт да, өзүңдү сүй десе эле бул эгоист болуп кетем, мен өзүм деле карашым керек деп эле сырткы кебетесине акча коротуп эле болгон акчасынын баардыгын өзүнө жумшайт да. Бирок өзүн сүйүү деген бул өзүн таануу деген сөз. Адам өзүн таанымайынча башка адамды таануу жана башка адамга бир жакшы мамиле кылуу өтө кыйын. Ошондуктан биринчиден адам өзүн тааныса, ким экенин, кайдан келгенин, максаты эмне экенин аныктап алган адам башка адамдарга мамиле кылганды биле алат. Ошондуктан өзүн сүйүп, өзүн тааныш керек деп айтат элем. Жарамазанчылар ар бир үйдү айылма айыл кыдырып, үйдүн ээсине жакшылык, бакыт тилеген. Бүгүн мына ушундай Регион телеканалынын таңкы регион көрсөтүүсүнүн жалпы жамааты, алып баруучулары мына ушул жүрүлгөнү улантып жатабыз, кесиптештер. Ооба, азыр болсо кезекте ар кыл кызматкерлердин үйүнө барып дагы жарамазанды улантып жаткан чагыбыз. Азыр кимдин үйүнө келдиңиздер десеңиздер, күч түзүмдөрүндө башкача айтканда өлкөгө өзгөчө салмын кошуп жаткан инсандын үйүнө келип олтурабыз. Башкача айтканда инспектор майор Азамат кызы Элнора эжекебиздин үйүнө жарамазан айтып келип калдык. Кандай кесиптештер биргеликте Даярбыз, üşүшкөнүбүзгө карабай. Дарбазаны каккылайлы дагы кандай маанайда косуп алат экенин көрөлү. Кеттик. Жүргүлө. Тыкылдаталы жигиттер, тыкылдаткыла. Тыкылдаткыла. Ооба. Байкысыңарбы? Өзүм кичинекей кезимден бери эле кыялданчумун. Ушундай милиция кызматкери болом, военный болуп иштейм. Менин ата-энем түрткү болду буга. Бул кесипке келиш үчүн дагы өзү сүйүп келиш керек да. Мен иштейм, мен кызматымды кыла алам. Өзүнө ишенген гана айым кызматкер болот деп ишенем. Кыргыздын ырымы, салты дегендей, ырымдап коюна. Эң улуусу, соосу биздин эжебиз, Айбай. Үйдөн куру кетпеңиздер. Маки. Баракелде кут болсун. Үйдөн кур чыкпа. Үйдөн кур чыкпа дегендей эле. Баарыбызга билдирмек. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Биз деле мынчалык күткөн эмеспиз. Пейилиңизге рахмат. Ушул балдарыңыздын жакшылыктарын көрүп жакшы күндөрдө жолуга берели эжеке. Үйүңүздөн кут кетпесин, бут кетпесин, наристелердин үнү жаңырып турсун деп биз тилеп калабыз. Кубанычтабыз. Өлкөгө салымыңызды кошо бериңиз. Кандай тармак болбосун. Биз кубанычтабыз. Бар болуңуз.